Ушул Күренов Тилекматтын мамлекет күчү жетпеген болсо уят да шерменде. Америкадан алдырыш керек бул жака. Анын грин картасы жок азыр. Алдырып туруп, алып келип өмүр бою камап салыш керек ошол эле. Бул көрө албас ичи тар бала турбайбы? Тилекмат, братчка сени тааныбайм деле. Мына YouTube'дан 5-6 жолу бир видеолорун көрүп калдым. Мына негизсиз эле сүйлөп атканын көрүп атабыз да. Мен лично мындай сүйлөшө турган болсоң, лично оңой эле мен Facebook'a кирип эле жазсаң болот да. Факты менен мындай. Эгерде ушундай муктаждык болсо, оюң күчтүү болсо, колдоп коюш деле колдон келет. Бирок сен ички дүйнөңдү билебиз да. Сабатсызсың. Англисчен атамгасын билбейсиң. Ошого Америкада жүргөн болсоң, трак минеп, стройкалар бар, ошолорду иштеп эле сага муктаждык жок. Анан биз дагы элбиз да. Эки досу кетиребиз, тиги бу деп атасың. Айлыктар, пенсиялар кошулуп атат. 100 мектеп курулду мына быйыл эле. Мен сүйүнүп атам ар бир нерселергечи, ийгиликтерге, жакшы нерсени көрө билиш керек. Анан сен бир чоңураак бир ишти жасап койсоң, анан бул жигит да колунан келет дейт элек да. Ошо братчка мен жакшы эле таанысың да. Анан мындай эркекче сүйлөшөбүз десең, эркекче эле сүйлөшүп коербуз. Мушташабыз десең, мушташып деле коербуз. Колдон келет. Дух деле жетет. Сен духуң 10 болсо, биздики 100, Аллага шүгүр. Досторуман сурасаң айтат. Өнөр башка, мүнөз башка да. Кой деп угуп жүрөм да мындай не депчи. Садыр Жапаровду 2020-да биринчи колдогондордон мен болгом. Кайрылуу кылганда Facebook'тан 5100 поделиса болгон. Мен азыр сыймыктануу менен айтам, мен колдогом деп. Бүт Кыргызстан кыдырып чыккам. Кыдырып чыгып колдогон элдерме 80% өтөт дедим, 80%. Биз да жашыбыздан бери талаада жүрөбүз да. Көчөдө жүрөбүз. Ошого алдын ала мындай айтып коеюн, сенин келечегиң жок баласың. Эркекчелер саясаттан ордуң таба албайсың. Андан көрөктүү өзүң окатын кыл. Анан эгер кызыккан суроолоруң болсо, мына мага личка Facebook'a, Instagram'дан жазсаң, номерди берем, сүйлөшөбүз. Мындай тынчтык элди мына козута албайсың. Колуңан келбейт да. Жөн окатын кыла бер, революция кыла албайсың. Ошо туугандар таркатып койгула. Эми мындай калыс сөздү айтып коюш керек да. Пысмайып отурган жаман мындай жактырбайм да мен. Мындай шарт мына болгондой айтабызчы. Тартип керек Кыргызстанга болду. Эл өзүнүн окатын акырын мындай кыбырап, кыймылдап алдыга жыла берет. Тынчылык керек. Дүйнөдө көрүп атабыз нелер болуп атканынчы. Ошо Америкадагы жашооңду да көрүп келген менчи. Бир эмес 3 жолу барып келдим Америкага. Ошол жактагы Америкалардан 10 эсе бактылуубуз. Ошого шүгүр деш керек.